Уна мамлекеттик ишканасынын Оштогу бөлүмүндө бир күндө 190 адам айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак тапшырат. Анын 33-ü гана ийгиликтүү тапшырса, калгандары экзаменден кулаган. Мындай көрүнүш күн сайын кайталанып турат дешет. Сынактан жыгылгандар бир эмес, бир нече жолу келип тапшыргандар. Алар суроолор татаал болуп жатканын жөө келтиришет. Суроолор медицинага тиешелүү биринчи жардам, андан бир 2-3 суроо болот экен. Анан калганы ошо жол эрежелерине тиешелүү суроолор. Аз категория Сны кошуп алдым. Колобай эле өттүк. Буга чейин өз права Б категория бар болчу. Бул 4-нчү жолу өтүшүм. Азыркы өтүшүм 4-нчү, 17 суроого жооп бердим. 16-15 жолу жоопторун туура белгилегем. Менде азыркы попытка бир эле суроодон эме болуп калды. Бир эле суроо шанс. 17 суроо. Эми экзаменди кичине жеңилдетсе жакшы болот эле. Ошол правада кичине кыйынчылыктар деле болуп атат. Өтө слишком татаалдаштырып койгон да. Ал жерде көп ойлонуп отуруш керек. Анан баягыдай адаштырмай жолдору бар. Көп жерде жеңилдетиш керек бирок. Ал арада бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Эл өкүлү Бакытбек Марипов айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык сынактын суроолорун жөнөкөйлөтүүнү сунуштады. Ал айдоочулук күбөлүк алуу татаалдап, жылдап экзаменден өтө албай жаткандарды мисал келтирген. Айлап, жылдап тапшырып деле өтпөй жатышыптыр да. Ошону бир суроолорун, теориялык суроолорду бир аз жеңилдетсек, сунуш берет элем да. Ошону мына 7 жолу тапшырдым дейт, 8 жолу тапшырдык, теориялык суроолордон өтпөй жатабыз дейт. Практикадан жакшы тапшырдык дейт. Ошону бир унага ушул тесттин теориялык суроолорун бир аз жеңилдетсек, себеби жарандарыбыз мына 1 жылдап тапшыра албай кыйналып атышыптыр да. Коомчулукта авто мектептерде талаптагыдай окутуу жок деген да сындар айтылып келет. Көп жылдан бери тармакта өз ордун тапкан Бизнес Ленд авто мектеби да билим сапатына жоопкерчилик менен мамиле жасаарын айтышат. Мында келген курсанттар теория менен практиканы айкалыштырууга үйрөнүшөт. Мисалы бизде автошколада азыр 2 категорияда окутулат. Бул Б жана БЦ категория деп коет. Бул жеңил жана жүк ташуучу автомобилдер. Окуу мөөнөтү мисалы 2 ай же 3 ай болсо, биздин автошкола милдеттүү түрдө курсанттарды чакырып, окууга катыш деп туруп и так далее айтылат. Ал жакта эми экзаменди ийгиликтүү өтүш үчүн адам өзү сабакка мисалы катыш керек. Акыркы 2 жылда айдоочулук күбөлүк алуудагы сынактардан кулагандардын саны кескен өсүүдө. Сынактын суроолору, шарттары акыркы жолу 2022 жылы жаңыртылган. Андан бери өзгөрүүсүз калтырылган. Анда тапшыра албай кулагандар кайра 3 күндөн кийин экзаменге кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми сынактан өтпөй калып жаткандар алардын авто мектептерден алган билимине көз каранды дешет. Бул жерде авто мектепте көбүрөөк жакшы даярдаш керек болчу да, даярдаш керек. Азыр деле даярдашса керек, бирок адамдык эмеде өзүнүн билимин жакшы окуп, жакшы даярданып өткөндөр өтө эле атат. Анан көңүл бурбай, сабакка көп катышпай, анан жана тестке жакшы даярданбай, ошол эле жол эрежелери боюнча эмелерди жакшы окубай, даярданбагандыгында кесебетине болот. Бирок биздин суроолор эми ушул китепте жазылган эле суроо эме да, ошол жол эрежелери боюнча жазылган ошол знактар, ошол эле суроолор, ошол китептин ичинен алган. Ашыкча нерсе эч ким алган эмес ал жерденчи. Өлкөдө жыл башынан бери айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынактарга 345 миңден ашуун адам катталган. Анын 61 миңден ашууну гана ийгиликтүү тапшырган. Калган 210 миңи тесттен өтө албай калган. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.